Мэрдин коронавирус илдетине кабылгандыгы кечээ күнү аныкталган 18-июнь күнү. Ага чейин кайсыл жактан баягы жуктуруп алгандыгы боюнча азыр иликтөө жүрүп жатат. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына оору ушул өлкө боюнча тарай баштагандан тарта эле, мына март айларынан тарта эле мэр ушу базарда болобу, коомдук жайларда болобу, түнкү жана рейдтер болобу, бардыгын өзү баштан аяк катышып келген. Андан сырткары мына обсервациялардан дагы кабар алып жаткан, балким ошол тараптардан дагы жугуп калган болушу мүмкүн. Анан азыркы учурда мэрдин абалы туруктуу. Азыркы учурда амбулатордук баягы самоизоляцияга алынган, үй карантинине алынган. Ал жерде онлайн врачтар дайындалып, азыр ушул ден соолугун, абалын көзөмөлдөп жатышат. Азыр абалы туруктуу. Жана ошондой эле мына ушул мэриянын дагы 50дөй кызматкери бардыгы кечээ күнү анализ, ПЦР анализдерин тапшырышкан. Бүгүн жыйынтыгы чыгат. Буга чейин эле мэрия өзүнүн ушул ишмердүүлүгүн, санитардык абалдарды сактоо менен жүргүзүп келген. Бүгүн дагы ошондой тартипте иштеп жатат. Анан мына анализдер чыга турган болсо, мындан кийинки дагы иштөө тартиби өзгөрүү кириши мүмкүн. Ошондо мэр эмне себептен ооруканага жаткырылбады дегендей дагы суроо жаралышы мүмкүн да? Буга чейин мына ушул жакын арада эле атайын ушул Саламаттык сактоо министрлигинин чыккан буйругу бар. Эгерде бул да коронавирус жуктурганда дагы баягы бир нече түрлөр болот экен. Алардын арасында ушу бессимптомный деп коеткан, эч кандай мындай симптомдорун көрсөтүлбөгөн түрүнө кабылган болсо, эгерде шарт болсо, ушу үй карантинине алынса болот деген атайын ушундай буйрук бар экен. Ошол буйруктун негизинде азыр мэр өзү ошол үйүндө карантинде атайын врачтар дайындалып көзөмөлдөп жатат.